Biz hazır бұл сабақта көл жасаганды үйрөнөбүз. Биринчи мына азыр четтерин biraz тоо жасап туруп, тоонун орунда турган азыр biraz көлчө жасайбыз. Окей, hazır. Үйдө тоолор курчап турган окшош болуп турат. Эми мына бул жерге көл жасайбыз. Мынакей мынаны бассак ылдыйлашты. Эми мына water дегенди басабыз. Мына басабыз. Бул жерден сууну тандайбыз, кандай суу. Так, бизге мисалы мына сууну тандайлы. Мынакей азыр басып туруп, мына мышты кое бербестен мындай чоңойтуп алабыз. Мынакей. Анан кое беребиз. Bizde su пайда болду. Эми ушуну кармап ал жерден тартабыз буяка. Кайда карай тартсак ошол жака карай чоңойот. Окей. Эми бул жагын тартып чоңойтабыз. Окей. Биздин суубуз даяр. Biraz көтөрүп койсок да болот. Аны көтөргөндө сууну мынакей мына стрелканы кармайбыз, үйгө көтөрөбүз. Мынакей бизде ушундай болуп тура берсин. Үйдүн жанында суу пайда болду. Эми мынаны biraz тегиздеп окшоштор коебуз мындай жерлерине. Окей. Ашып кетти. Тездигин азайтабыз biraz. Мынакей мына тийип турган жерди тегиздеп коюшубуз керек. Тездигин да азайтабыз. Мынакей менен да biraz көтөрүп коебуз. Мынакей. Мындайлатып келгенде өзүбүздүн колубуздан жаралган көлчө пайда болду. Мынакей. Эми мына эмне экенин үйрөнөбүз.
өтөбүz. Ana şotkаны сүрөт турат. Bunu basabız. Baskanda aytmakçı mына суунун түстөрүн өзгөрткөндө бир кайталап коелу дагы. Мисалы мына бир аз балыр баскан суу десек, мынакей ылайка суу пайда болду. Мына бул бассак, мынакей муз баскан, муз аралаш суу болот экен. Мынаны бассак, андай ылайка суу. Мына бул эң тунук суу экен. Бизде сөзсүз мындай суу болбойт албетте, ошондуктан бир аз чындыкка жакындаштырып мен мына сууну тандадым. Эми мына функцияны жөнүндө үйрөнөбүз. Шотканы басканда мындай нерселер чыгат. Бул эмне? Бул мисалы мынаны баса турган болсок, мынакей жакта мындай жер кыртыштары чыгат. Каалаганыңызды тандап туруп, мисалы мына кум дейли, же мынага ушуну тандайбыз. Мына ал жерге мынакей радиусту бир аз кичинейтебиз. Тезlikti көбөйтөбүз. Размерин кичинейтебиз. Мынакей жерге алып келсек, мынакей мышты басып турсак, ошол жер кумга айланат. Тезlikti дагы көбөйтөбүз. Мынакей сөзсүз түрдө. Адам жашаган жерлери мындай бир аз чөп баскан болот сөзсүз түрдө. Мынакей мына жолдордун четтери дагы дайым эле чөп чыгып тура бербейт. Себеби адамдар көп баскан үчүн бул жерлерде курукчулук жерлер болот. Бул жерлер мынакей кум же болбосо такыр жерлер. Эми мунусу да ошондой. Бир аз чөп аралашкан жер боло турган болсок, мынакей мынаны басабыз. Ошол чөп аралашкан жерге айланып калды. Кайрадан кумду тандайбыз. Mынакей жолдордун бойлорун ушундай кылсак болот. Же мындай таш. Мына суунун четтерин таштап кылып койсок, дагы чындыкка жакынлашат. Мынакей мындай кырларга чөп чыкпайт. Ал эми мына чөп. Bizden hazır. Aldırarak çöz. Çöpün dengeyini hazır uzartağız. Münake tabiatın koyunda koyuy. Çöptü uzartağız münake. Mına görtürastar çöp ösü ötet mına. Yolları dıgıma başladı. Kiçireysek kiçireyet. Onu bassak hazır. Tegiz yerge aylanıp kaldı.
берсек, чөптүү жер. Мінекей бұл чөптөрдің размері. Кичинеер өтөт чөптөрүбүз, чоң чөпкө айланып атат. Бүгүнкү сабагыбыз ушулар менен аяктайт. Кийинки сабактан көрүшөбүз. Сунуштарыңыз, суроолоруңуз болсо комментарий жазсаңыздар. Сүйүнүшөбүз.